Акталада жол кырсыгынан унаа оодарылып айдоочусу каза тапты. Нарын облусунун Актала районунда жол кырсыгы катталып бир адам каза болду. Маалыматка караганда окуя 8-ноябрь күнү болжол менен 20:40 чамасында болгон. Toyota үлгүсүндөгү жеңил унаа Кара Бүргөн айылынан Коңурчок айылына бара жатып, Сүттүү булак чөлкөмүндө айдоочусу рулга ээ боло албай калган. Натыйжада унаа жолдон чыгып оодарылып кеткен. Кырсыктын кесепетинен 22 жаштагы айдоочу окуя болгон жерде каза болуп, унаадагы 2 жүргүнчү ар кандай жаракаттар менен ооруканага жеткирилди. Окуянын чоо жайы такталып жатат. Караколду айдоочу башкарууну жоготуп, үйдүн дубалын сүзүп алды. Каракол шаарында айдоочу рулга ээ боло албай, унаасы менен үйдүн дубалын сүзүп алган. Бул тууралуу СКЛ билдирди. Маалыматка караганда кырсык 10-ноябрь күнү болгон. Каракол шаарынын 1985-жылы туулган тургуну айдоочу Toyota Avensis үлгүсүндөгү автоунааны Карасаев көчөсү менен чыгыштан батышты көздөй башкарып бара жатып, рулга ээ боло албай калган. Натыйжада унаа жолдун оң тарабындагы үйдүн дубалын сүзүп, материалдык зыян келтирген. Кырсыктан жабыркагандар болгон жок. Мындан тышкары сүзүлгөн дубалдын жанындагы электр мамысы жабыркап, Элебаев фидеринде электр энергиясы убактылуу өчүрүлгөн. Каракол рейдинин кызматкерлери бузулган мамыны алмаштырып, жарыкты калыбына келтиришти. Бишкек рейд малында сойкулар аныкталды. Бишкек шаарында 5-10 ноябрь күндөрү притон аттуу профилактикалык иш-чара өткөрүлдү. Бишкек шаардык милициясынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда рейдке кылмыш издөө башкармалыгынын жана райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн кызматкерлери катышкан. Иш-чаранын жүрүшүндө 41 кыз милицияга жеткирилген. Алар менен тиешелүү тергөө жана профилактикалык иштер жүргүзүлгөн. Мындан тышкары 12 сауна жана 26 мейманкана текшерилди. Алардын ээлери жана администраторлору түшүндүрүү иштерине чакырылып, мыйзамдарды сактоо боюнча жазуу түрүндө милдеттенме алышты. Жыйынтыгында 12 аялга административдик протокол түзүлүп, майда бий баштык боюнча чара көрүлдү. Милиция жарандарды притондордун иштеши же проституция менен алектенген адамдар тууралуу маалыматы болсо кабарлоого чакырат. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Ошто тепкичти бузуп качып кеткен жаранга айып салынды. Ош шаарынын Абдыкадыров атындагы көпүрөнүн бир тарабындагы жаңы жасалган тепкичти талкалаган жаран кармалды. Бул тууралуу шаардык медиадан билдиришти. Ага ылайык Ош ШИПтин кызматкерлери тарабынан бул ишке тиешеси бар 43 жаштагы аял Сулайман тоо милиция бөлүмүнө жеткирилген. Текшерүүнүн жүрүшүндө аталган аял ошол даректеги бизнес борборго иши менен келип, жумушу бүткөндөн кийин өзүнүн Lexus үлгүсүндөгү унаасы менен тепкичти сүзүп алганын билдирген. Ал коркуп кетип, окуя болгон жерден кетип калгандыгын айткан. Бүгүнкү күндө айдоочу келтирилген чыгымды толугу менен төлөп берген. Мындан тышкары Ош ШИПтин кайгылуу кызматы тарабынан жол транспорт кырсыгын жаратып, материалдык зыян келтирген үчүн 5500 сом мөлчөмүндө айып салынды. Таш менен официанттын башын жарган киши кармалды. Окуя 9-ноябрда Бишкектеги түнкү клубтардын биринин жанында болгон. Клубка кире албай калган жаштар кызматкерлери менен жаңгалашып, алардын бири официантты таш менен башка чаап качып кеткен. 24 жаштагы жабырлануучу мээси чайкалып ооруканага жеткирилген. Ал эми аны урган 22 жаштагы жигит кармалып, камакка алынды. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм.
Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ушу балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги Эдин салам дегендерден. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Жардамыңыздарга чоң рахмат.